Достор, барыңыздарга салам. Бүгүн биз сиздер менен Binarium платформадан торговля кылабыз. Индикатор менен торговля кылганды сиздерге көрсөтөмүн. Индикатордун названиясы стохастик болот. Азыр мен сиздерге ушуну подробно түшүндүрөмүн. Кантип индикаторду кошуш керек экенин и жана кантип ушул индикатор менен торговля кылыш керек экенин сиздерге азыр көрсөтөмүн. Стохастик индикатор өзү негизи эмнени көрсөтүп турат да? Бул робот болот. Бул стохастик перепроданность и жана перекупленностьты көрсөтүп турат да. Мисалы, мынакей азыр мен сиздерге көрсөтөмүн. Мынакей бул жерде графигибиз азыр стохастикте эң астыңкы уровеньде турат да, то есть перепроданностьте турат да. Бул жерде биз сиздер менен азыр 1-2 мүнөткө ашып кетсе 3 мүнөткө биз сиздер менен сделка заключить этишибиз керекпиз да. Азыр биз сиздер менен бул жерде 1 мүнөткө 10.000 рубльга на повышениега бир сделка ачабыз. Все, бир сделка ачтык и мен сиздерге азыр подробно түшүндүрөмүн да. Смотрите, стохастик азыр эмнени көрсөтүп турат? Стохастик бул жерде бизде уровень болот да, мынакей астыңкы уровень и жана үстүнкү уровень болот. Үстүнкү уровень бул перекупленность болот, астыңкы уровень перепроданность болот. То есть биз сиздер менен астыңкы уровеньге жетип калганда, мынакей могу жерлерде биз сиздер менен на повышение качышыбыз керекпиз да, мынакей. То есть график ушул жерде болгон болчу. И мынакей бул жерде дагы бизде перепроданность болгон, мынакей тоже бул жер. И ушул жерлерде биз сиздер менен на повышение качышыбыз керекпиз да. И мынакей бул жерде дагы азыр бизде графигибиз перепроданностьта турат да, эң астыңкы уровеньде. То есть робот ушинтип көрсөтүп турат стохастик. Жана мынакей үстүнкү уровеньдер дагы болот, мынакей бул жерде дагы болгон болчу. Пик бул жерде уже перекупленность да, мынакей. То есть бул уровеньдерде биз сиздер менен на продажа ачышыбыз керекпиз. И то есть бул жерде дагы касание болгон, пик да, мынакей. Бул жерде дагы ошондой ситуация болгон. То есть график өздөрү байкап атканда деле ушул перекупленностьтан кийин графигибиз на понижение кеткен да. Бул сделкабыз минуска жабылып калыптыр. Смотрите, бизде азыр графигибиз дагы деле астыңкы уровеньде турат да, уровень перепроданности да. Биз сиздер менен азыр дагы бир сделка ачабыз. 2 мүнөткө уже ачабыз бул жерде. 2 мүнөткө 2 сделка. Давайте 2 эмес, 3 сделка ачабыз. 3 сделка 10.000 рубльдан на повышение. То есть башында айткандагыдай эле 1-3 мүнөткө биз сиздер менен сделка ачышыбыз керекпиз. Да, биринчи сделкаңар мисалы 1 мүнөткө ачсаңар, ал сделкаңар минуска жабылып калышы мүмкүн да. То есть затяжной коррекция болуп калышы мүмкүн да. То есть өздөрү көрүп тургандай деле азыр графигибиз стохастикте эң астыңкы уровеньди көрсөтүп турат да. То есть бул жерде уже биз сиздер менен на покупка ачышыбыз керекпиз по идее да. График өздөрү байкап атканда деле график пока что на понижение кетип атат. Мынакей эми көтөрүлө баштады да. Давайте биз сиздер менен азыр 15 секунддук таймфреймге коебуз и жакыныраак карайбыз да, мынакей. И график өздөрү байкап атканда деле эми биздин графигибиз наоборот на повышение кетип атат. То есть биз сиздер менен эң астыңкы уровеньден 3 сделка на повышение ачып калдык да биздин догонубузду. Так, бизде Азия деген валютная пара бар. Давайте ушуну карап көрөбүз биз сиздер менен. Бул жакта кайрадан биз сиздер менен стохастик подключать этебиз. Мынакей стохастик. Настройкасын тийишпейбиз. Все, применить кылабыз. Свечной график менен кааласаңар, свечной график менен торговля кылсаңар болот. Мынакей биздин 3 сделкабыз крипто индекстен 3 сделкабыз плюска жабылды да, мынакей. Давайте биз сиздер менен азыр 1 мүнөттүк таймфреймге коебуз кайрадан. Мынакей өздөрү байкап атканда деле стохастик уже акырындык менен көтөрүлүп баратат да. Давайте ушул жерде биз сиздер менен дагы бир сделка ачабыз. 2 мүнөткө 2 сделка ачабыз. Жок, бир эле сделка ачабыз. Да, бир эле сделка. Почти что бардык эле видеороликте мен всегда айтамын. Биринчи сделкаңар всегда от 1% вашего депозита болуш керек да, 1% болуш керек. Мисалы силердин депозитиңер 5-10.000 рубль болсо, мисалы 10.000 деп кое берели. 10.000 рубльдун 1% бул 100 рубль болот. 100 рубль коюп ачышыңар керек да биринчи сделкаңарды.
кийинки сделкаңар уже силердики 250 рубль болот. 250 рубль минуска жабылып калса, аны дагы 2,5 эсе көбөйтүп, сумманы көбөйтүп туруп анан сделка ачасыңар да. Трейдингде бул жерде жөн эле гана анализ эмес да, бул жакта психология жана дисциплина дагы керек. Ошон үчүн мен сизде ошолорду кайталаймын. Так, валютная пара Азияны карап көрөбүз. Мынакей валютная пара Азияда бул жерде өздөрү байкап аткандай эле бизде уже бул жакта разворот болуп атат да. Стохастик көрсөтүп атат. Бул жерде перепроданность болуптур и графигибиз акырындык менен уже на повышение кетип атат. Бул жерде биз термен 2 мүнөткө 10 000 рубльга бир сделка ачабыз. 2 мүнөткө бир сделка на повышение. Все. Мынакей өздөрү көрүп аткандай эле стохастик уже өзү эле көрсөтүп атат да. Уже бул жакта разворот болгонун уже наглядно көрсөтүп атат. Все, биз термен на повышение ачып калдык. Все, крипто индекс дагы сделкабыз плюска жабылды. Мынакей өздөрү байкап аткандай эле графигибиз уже акырындык менен разворотко кетип атат. Давайте дагы бир сделка ачабыз. Дагы бир сделка 2 мүнөткө 10 000 рубльга на повышение. Күн сайын достор, күн сайын кечки саат 9-да мен сигнал берип турамын. Өзүмдүн прогнозторумду, өзүмдүн сделкаларымды Телеграмга жөнөтүп турамын. Эгерде ошол жака кошулуңуздар келсе, мага Телеграмма сигнал плюс обучение деп жазып коюңуздар. Мен силерге дальше түшүндүрмө беремин, эмне кылыш керек экенин. Подробности мен силерге үйрөтөмүн. Кантип регистрация, кантип верификация өтүш керек, кантип пополнение кылыш керек. То есть ушуларды мен силерге обучение кыламын да. Телеграмда биз кантип торговля кылабыз? Мынакей мен сигналдарды жөнөтүп турамын. Мисалы евро USD выше до 48-го да. То есть силер евро доллар валютный параны ачасыңар дагы и сделкаңарды на повышение ачасыңар да 48 минутаны тамдап. Сделка плюска жабылгандан кийин мен морекинде скриндерди жөнөтөмүн да. Все, и сделка плюска жабылгандан кийин кийинки сигналдарды жөнөтөмүн. Мынакей евро USD бул жерде уже на понижение до или 6 минутага чейин морекинде статистиканы жөнөтөмүн да. То есть ушинтип торговля кылып күн сайын кечки саат 9-да күн сайын чогулуп алып торговля кылып зарабатывать этебиз да. Эгерде кошулуңуздар келсе, мага Телеграмма сигнал плюс обучение деп жазып коюңуздар. Валютная пара Азиядан биздин уже сделкабыз уже плюска жабылып калыптыр да. Мынакей дагы 5 секунд бар. И бул сделкабыз дагы плюска жабылды. Крипто индекстен биздин сделкабыз бул жакта минуска жабылып калды. В принципе, бул жерде бизде разворот боло баштады уже. Но бул жакта биз термен уже сделка ачпайбыз, анткени биздин стохастигибиз ортоңку уровеньде турат да. Ошон үчүн биз терменен башка валютный параны карайбыз. Валютная пара Латамдан бул жерде бир сделка на повышение ачтым. Өздөрү байкагандай деле бизде уже разворот башталды. Стохастигибиз астыңкы уровеньде турат. Астыңкы уровень перепроданностьта и ошол уровеньден биз термен азыр на развороте бир сделка на повышение ачтык. Азыр сделкабыздын жыйынтыгын күтөбүз. Бизде дагы 35 секунд бар и мынакей достор, бул сделкабыз дагы плюска жабылды. Ушу менен достор биз термен торговлябызды токтото берсек болот. Кийинки видеороликтерде биз термен дагы башка индикаторлор менен дагы торговля кылабыз жана башка көптөгөн стратегиялар менен дагы торговля кылып зарабатывать этебиз. Кийин көрүшкөнгө чейин баарыңызга саламатта болуңуздар.